Саламатсыздарбы? Эгер сиз жасалма интеллекттин жардамында өзгөчө болгон сүрөттөрдү жасоону кааласаңыз, анда ушул видеону көрүүнү сунуштайбыз. Жасалма интеллекттин жардамында өзгөчөлөнгөн сүрөттөрдү жасоо үчүн биринчи кезекте промпт даярдап алышыбыз керек. Промпт даярдоо үчүн чат GPT сайтын колдонушубуз керек. Ал үчүн Chrome браузерин ишке киргизебиз. Браузерди ишке киргизгенден кийин чат GPT жасалма интеллектке кирүү үчүн адрестик жолчого чат GPT деп жазабыз. Жазгандан кийин Enter клавишасын басабыз. Enter клавишасын басканыбызда бул жактан сайттардын тизмеги чыгат. Chat GPT сайтына кирүү үчүн биринчиде турган Chat GPT деген шилтемени тандайбыз. Шилтемени тандаганыбызда бул жактан Chat GPT сайты жүктөлөт. Бул сайт менен иштөө үчүн биринчи кезекте сайтка катталышыбыз керек. Эгерде сиз сайтка катталган болсоңуз, сайттын бетинин эң төмөн жагында сол тарапта сиздин учетный записиңиз болот. Эгерде сайтка катталбаган болсоңуз, биринчи кезекте катталышыңыз керек болот. Катталгандан кийин бул жактан биз бул жака өзүбүздүн сүрөтүбүздү жүктөп алсак болот. Жүктөө үчүн бул жерден плюс белгини басабыз. Плюс белгини баскандан кийин бул жерден добавить фотографии файлы деген баскычты тандайбыз. Тандагандан кийин бул жакта проводниктин терезеси ачылат. Сиз өзүңүздүн сүрөтүңүздү жүктөп аласыз. Ал үчүн сүрөттү тандап, открыть деген баскычты бассаңыз, бул жака сүрөтүңүз жүктөлөт. Сүрөт толук жүктөлүп бүткөнгө чейин күтөбүз. Мына бул жерде азыр загрузка болуп атат. Бир аз күтүп турабыз. Сүрөт толук жүктөлүп бүттү. Эми бул жерге биз текст жазабыз. Бул жерге мындайды жазалы. Ушул сүрөт боюнча Google компаниясынын кеңсесинин алдында түшкөн сүрөт даярдоо жөнүндө промпт жазып бер дейли. Андан кийин бул жака деталдуу мындай дейли, кеңири жана деталдуу жана реалдуу болсун деп коелу. Эми сиз бул жерге кандай гана текст жазсаңыз, ошондой промпт жасап берет. Эгерде күндөн коргоочу көз айнек тагып кой десеңиз, көз айнек дагы тагып коет. Андан кийин бул жерден жөнөтүү деген баскычты басабыз. Жөнөтүү деген баскычты басканыбызда бизге промптту жазып бере баштайт. Азыр бул жерден промптту жазып бере баштады. Промптту азыр бизге кыргыз тилинде жазып берип атат. Андан кийин генератор үчүн англис тилинде ушул промптту жазып берди. Эгерде промпт кыргыз тилинде гана болуп калса, ушул текстти англис тилинде жазып бер десеңиздер, сиздерге ошол текстти англис тилине которуп жазып берет. Андан кийин англис тилинде жазылган текстти көчүрүп алабыз. Ал үчүн текстти белгилеп туруп, текстти белгилегенден кийин көчүрүп алабыз. Көчүрүп алгандан кийин биз сүрөттү даярдоо үчүн Gemini жасалма интеллектине киришибиз керек. Ал үчүн өйдө жактан плюс белгини бассак, жаңы вкладка ачылат. Жаңы вкладка ачылгандан кийин бул жерде
аккаунтуңуздардын белгисинин жанында Google'дун тиркемелери деген 9 чекит бар. Ошол 9 чекитке киребиз. 9 чекитке киргенде бул жакта Google'дун тиркемелери чыгат. Gemini жасалма интеллекти бул Google'дун тиркемеси болгондуктан ушул тизменин ичинде болот. Бул жерден Gemini дегенди тандайбыз. Тандаганыбызда бул жасалма интеллект жүктөлөт. Бул жасалма интеллектке катталуунун кажети жок. Анткени сиздин компьютериңизде Google аккаунтуңуз бар болсо, ошол 9 чекиттин ичиндеги Gemini деген тиркемени тандап кирсеңиз болот. Андан кийин бул жака биз сүрөттү кайрадан жүктөйбүз. Ал үчүн плюс белгини басабыз. Плюс белгини баскандан кийин бул жерден загрузить файлы деген баскычты басабыз. Басканыбызда проводниктин терезеси ачылат. Бул жактан өзүбүздүн сүрөттү тандап, открыть баскычын басканыбызда сүрөт жүктөлө баштайт. Сүрөт толук жүктөлүп бүткөнгө чейин күтөбүз. Толук жүктөлүп бүткөндөн кийин спросить Gemini деген жерге жана ChatGPT'ден көчүрүп алган промпту ушул жерге коебуз. Промпту койгондон кийин бул жерден жөнөтүү деген баскычты басабыз. Жөнөтүү деген баскычты басканыбызда бул жактан генерация боло баштайт. Башкача айтканда бизге сүрөттү түзө баштайт. Генерация болуп бүткөнгө чейин бир аз күтөбүз. Мына бул жерде азыр бизге сүрөттү даярдап атат. Мына сүрөттү даярдап берди. Сүрөттү даярдап бергенден кийин бул сүрөттү компьютерге жүктөп алсак болот. Ал үчүн бул жерден скачать в полном размере деген баскычты басабыз. Басканыбызда сүрөт жүктөлө баштайт. Жүктөлүп бүткөнгө чейин бир аз күтөбүз. Эгерде сизде интернет жакшы болсо, тез эле жүктөлөт. Бул компьютерде проводникте загрузки деген папканын ичине түшөт. Мына бул жактан проводникке кирип, загрузки деген папканы ачканыбызда, мына бул жерден сүрөтүбүз жүктөлүп калды. Өзүңүздөр каалагандай кылып жасап алсаңыздар болот. Эгерде кийген кийимиңиздерди мындай болсун, андай болсун, көз айнек тагып кой десеңиздер, промпту сиздер кандай жазсаңыздар, сүрөттү сиздерге ошондой даярдап берет. Андан кийин дагы эгерде ошол Microsoft компаниясынын негиздөөчүсү Bill Gates менен сүрөткө түшүүнү кааласаңыз, анда бул жерден ошол сүрөттү даярдап алсаңыз болот. Эми бул жерден биз башка сүрөт даярдоо үчүн бул жактан новый чат дегенди бассак, бул жерден жаңы бет ачылат. Бул жерден кайра биз промпт жазып алышыбыз керек. Промпт жазуу үчүн ChatGPT'ге кайра кайтып барабыз. Кайтып баргандан кийин ChatGPT'ден дагы жаңы чат ачып алышыбыз керек. Ал үчүн новый чат деген баскычты басабыз. Андан кийин биз өзүбүздүн сүрөтүбүз компьютерде бар. Бизге Bill Gates'тин сүрөтү керек болот. Ал үчүн бул жерден жаңы вкладка ачабыз. Плюс белгисин басып, жаңы вкладка ачкандан кийин бул жактан Bill Gates деп издейли. Bill Gates деп издедик. Издегенден кийин бул жакта все деп чыгат. Эгерде бизге сүрөттөр гана керек болсо, анда бул жерден картинки дегенди тандайбыз. Картинки деген тандаганыбызда бул жактан Bill Gates'тин сүрөттөрү жүктөлөт. Бул жерден сиздер өзүңүздөргө жаккан сүрөттү жүктөп алсаңыздар болот. Мисалы бул жерден тандап жүктөп алалы. Мисалы ушул сүрөттү жүктөп алалы. Мына сүрөттү тандадык. Андан кийин бул жерден мыштын оң жагын басабыз дагы. Сохранить картинку как деген бассак, бул сүрөт проводникке сакталат. Мына загрузки деген папканын ичине түшөт экен. Бул жерден атын өзгөртүп алсаңыздар болот. Эгерде файлдын аталышын өзгөртөмүн десеңиздер, эгер ушул эле ат менен кала берсеңиздер, анда өзгөртпөй эле бул жерден сохранить деген баскычты бассаңыздар, мына бул сүрөт компьютерге жүктөлдү. Компьютерге жүктөлгөндөн кийин ChatGPT'ге кайтып барабыз. Кайтып баргандан кийин
бул жактан файлды жүктөйбүз. Добавить фотографии и файлы дегенди тандайбыз. Тандаганда бул жерде проводниктин терезеси жүктөлөт. Бул жерден Билл Гейтстин сүрөтүн белгилейбиз. Андан кийин өзүбүздүн сүрөттү дагы белгилейбиз. Эки сүрөттү белгилөө үчүн клавиатурадан контрол клавишасын бастырып кое бербестен экинчи сүрөт дагы белгилесек, экөө тең белгиленди. Андан кийин открыть деген баскычты бассак, мына эки сүрөт жүктөлдү. Сүрөттөр толук жүктөлүп бүткөнгө чейин бир аз күтөбүз. Азыр экинчи сүрөт жүктөлүп атат. Экинчи сүрөт дагы жүктөлүп бүттү. Андан кийин бул жерге биз промпт даярдоо үчүн ChatGPT'ге суроо беребиз. Мындай деп берели. Билл Гейтс менен кол алышып учурашкан сүрөт жөнүндө промпт жазып бер. Андан кийин бул жакка мындай деп коелу. Промпт кеңири деталдуу жана реалдуу болсун деп коелу. Андан кийин бул жерден жөнөтүү деген баскычты басабыз. Басканыбызда ChatGPT бизге промпт даярдай баштайт. Бир аз күтөбүз. Азыр генерация болуп атат. Мына бул жерден промптту даярдай баштады. Мына азыр бизге промптту кыргыз тилинде жазып берди. Эми биз англис тилинде даярдашыбыз керек. Ал үчүн бул жерге ушул жерге эле жазабыз кайра. Ушул текстти англис тилинде жазып бер деп жазып туруп, бул жерден жөнөтүү деген баскычты басабыз. Басканыбызда ошол текстти бизге англис тилинде жазып бере баштайт. Мына англис тилине которуп берди, башкача айтканда. Андан кийин ушул англис тилинде текстти белгилеп туруп көчүрүп алабыз. Көчүрүп алгандан кийин Gemini сайтына кайтып барабыз. Сайтка кайтып баргандан кийин бул жерден сүрөттү жүктөп алышыбыз керек. Анткени эки сүрөттү айкалыштырып жасаш керек. Ошондуктан бул жерге биз эки сүрөттү жүктөшүбүз керек. Ал үчүн плюс белгисин басабыз. Баскандан кийин загрузить файлы деген тандайбыз. Тандаганыбызда проводниктин терезеси жүктөлөт. Бул жерден Билл Гейтстин сүрөтүн тандайбыз. Андан кийин өзүбүздүн дагы сүрөттү тандашыбыз керек. Эки сүрөттү чогуу тандоо үчүн клавиатурадан контрол деген клавишаны басып туруп, кое бербестен мыштын көрсөткүчүн экинчи сүрөткө алып барып, мыштын сол жак баскычын бир жолу басып койсок, эки сүрөт белгиленди. Андан кийин открыть деген баскычты бассак, бул жака сүрөттөр жүктөлө баштайт. Толук жүктөлүп бүткөнгө чейин күтөбүз. Мына толук жүктөлүп бүттү. Андан кийин көчүрүп алган англис тилинде текстти бул жерге коебуз. Койгондон кийин жөнөтүү деген баскычты басабыз. Жөнөтүү деген баскычты басканыбызда генерация боло баштайт. Бир аз күтүп турабыз. Генерация болуп, сүрөт даяр болгонго чейин күтөбүз. Мына азыр бизде генерацияны баштады. Мына бул жерде сүрөттү түзүп баштады. Мына бизге сүрөттү түзүп берди. Сүрөттү түзүп бергенден кийин бул сүрөттү компьютерге көчүрүп алсаңыздар болот. Ал үчүн скачать в полном размере деген ушул жүктөө деген белгини басабыз. Басканыбызда бул сүрөт компьютерге жүктөлөт. Жүктөлгөнгө чейин бир аз күтөбүз.
мына сүрөт жүктөлдү. Проводникке кирип карап көрөбүз. Загрузка деген папканы тандаганыбызда мына экинчи даярдаган сүрөтүбүз. Бул жерде биринчи даярдаган сүрөтүбүз.